Чын дилден суроо. Көп кабаттуу үйлөрдүн биринде кедей бир үй бүлө жашай турган. 8 жашка чыккан баланын ата-энеси ар күнү таң эртеден туруп жумушка кетишет. Бала болсо бөлмөнүн терезесинен айланадагы ойноп жүргөн балдарга кечке көз салып олтурат. Аларга окшоп шайтан араба тепкиси келет. Кыялында сонун шайтан арабаны тээп алып, өзү теңдүүлөр менен жарыша да кетет. А бирок бул үй бүлөдө балага шайтан араба алып бере турган акчада жада калса анын бул арзууларын угуучу адамдын өзү да жок болчу. Жаш бала өзүнүн бул арзуусундагыны ата-энесине айтуу менен аларды кыйнап коерун эстесе да, а бирок шайтан арабага болгон каалоосу аябагандай күчтүү эле. Бир күнү ал апасынын жараткан Алла Таала мээримдүү, ал эмнени чын дилден сурасаң, албетте берет деген сөзүн угуп калды. Ал дароо эле колуна көптөгөн кагаздарды алып, аларды миллиондогон бөлүктөргө бөлдү да, кагаздардын ар бирине «Эй жараткан Аллах Таала, мага шайтан араба бере көр» деп жазып чыкты. Жаш бала өзүнүн бул жазган кагаздарын ар күнү терезеден бири-бириден шамалга учуруп таштай турган болду. Ал: «Мен жазган кагаздардын бири болбосо бири албетте жаратканга жетип барат да, ал мага шайтан араба белек кылат» деп чын дилден ишенип жүрдү. Арадан канчалаган күндөр өтпөсүн, бала дагы да болсо өзүнүн үмүтүн үзбөй, терезеден кагаздарын бирме-бир ыргытуудан тажабады. Анын арзуусу бир гана шайтан арабага жетүү болгондуктан, кагаздар түгөнүп кала турган болсо, ал дароо эле жаңы кагаздарга жазып, кайрадан ыргыта баштачу. Жаш бала өзүнүн бул иш-аракеттеринен тажабай, кээде калемдин сыясы менен аралаша кагаздарга анын көз жашы да тамып кетчү. Ар күнү таң эрте менен бала: «Бүгүн жараткан мага сөзсүз шайтан араба берет» деген үмүт менен гана уйгончу. Акыры аягы күндөрдүн биринде эшик такылдады. Эшикти ачкан баланын алдында жашы бир топко барып калган жана келишимдүү кийинген бир киши анын көптөн күткөн эң кооз шайтан арабасын колуна кармап турган эле. «Сенин тилегиң жаратканга жетип барды. Сен бул шайтан арабаны ойноп күлүп тээп жүргөн макулбу?» деп суроолуу сүйлөгөн киши шайтан арабаны балага карматып, өзү тепкичтен төмөндөп түшө баштады. Кайра ал өзүнүн кадамын бир азга токтотуп, жашка толгон көздөрү менен балага карады да: «Эми болсо жараткандан ушул шайтан арабаны алып келген байкеге да бир бала бере көр деп сурап кой, макулбу?» деп басып кетти. Мугалим. Жаңы класс жетекчи 5-класстын окуучуларына алгачкы сабагын берип баштайт. Ал ушул сабагында өмүрүндө биринчи жолу жалган айтат. «Жалганы эле ушул. Мен баарыңарды бирдей жакшы көрөм» деп балдардын көңүлүн алганы. Арт тараптагы партада арубак ойго баткан, түнт, эч кимге сүйлөгүсү келбеген Жомарт аттуу окуучу отурар эле. Мугалим 1 жыл бою ал балага көз салып жүрдү. Башка балдар менен ойнобогон, кийимдери кир жана өзү да көптөн бери жуунбай жүргөнүн баланы мугалим астыртан байкап жүрдү. Дайыма аны көргөндө үмүтсүз, бактысыз бир баланы көргөндөй боло берчү. Бир күнү класс жетекчи балдардын делосун толтуруп жатып, Жомарттын делосун өзүнчө бөлүп коет. Кезек анын делосуна жетип, буга чейинки таржымалдары жазылган барактарды окуп жатып чочуп кетет. Себеби буга чейинки окуган жылдардын ар биринде класс жетекчилер кубантканда, кайгыртканда айтор ар кыл мүнөздөгү мүнөздөмөлөрдү жазыптыр. 1 классындагы мүнөздөмө: акылдуу, арубак күлүм жиберүүгө даяр, абдан илпек бала, тапшырмасын ар дайым аткарып келет, эң жакшы сапаттары бар, достору да аны менен ойногонду жакшы көрөт. 2 классындагы мүнөздөмө: эң жакшы окуучу, достору аны баарынан жакшы көрүшөт, бирок апасынын катуу оорусу себептүү акыркы учурда көңүлү чөгүп жүрөт. 3 классындагы мүнөздөмө: апасынын өлүмү ага абдан оор болду.
атасы жетиштүү көңүл бура албай жатат. Эгер бир чара көрүлбөсө, үйүндөгү турмуштун таасири тийип калышы мүмкүн. 4-классындагы мүнөздөмө. Окууга эч маани бербей түнт болуп, эч кимге сүйлөбөй да калды. Достору да жок. Кээде класста уктап калат. Класс жетекчи маселенин төркүнүн эми гана түшүнгөндөй болуп, буга чейин артта түн өрүп олтура берчү баланын жан дүйнөсүнө жарык берүүгө аракет кылбаганына уялды. Мугалимдер күнү да келип, окуучулар эжейине кооз букеттерди берип, ар кандай белектерди тартуулашты. Алардын шатыра шатман белектеринен айырмаланып, Жоомарттын берген белеги кыйла маанайды суудурду. Бала байкуш кагазга тырыштырып бирдемелерди уруп бере салыптыр. Жаалап карап турушкан окуучулардын көзүнчө ал белекти ачуудан да айбыгып, бир эсе Жоомарттын көңүлүн ойлоп, ачып көрсө түгөнөйүн деп калган атыр, таштарынын айрымдары түшүп калган эски шуру экен. Аны көргөн окуучулар классты жаңырта каткырып, шылдың аралаш күлүп ийишти. Окуучулардын эжеи сыр бербестен атырдын капагын коомай ачып, билегине сүйкөп, Жоомартты карай ыраазы боло жылмайганда, каткырыктар тып басыла түштү. Сабактар да бүттү. Окуучулардын баары класстан суюлуп чыгып, алардын эң артында атайлап калган Жоомарт мугалимге жалоору тиктеп, «Эжей, бүгүн керели кечки апамдын жытындай жыттанып жүрдүңүз», деп ыраазылыгын билдирип, коштошуп чыгып кетти. Класста жалгыз өзү гана калган мугалим Жоомарттын айткан сөзүнөн кийин апасыз өскөн баланын тагдырын ойлоп, дээрлик 1 сааттай эчкирип ыйлап алды. Ошол күндөн тарта ал окуучуларга күнүлүк предметтик сабактарды гана эмес, балдарга, кыздарга тарбия берүүгө да бел байлады. Айрыкча Жоомартка өзгөчө көңүл буруп, аны менен сырдаш болуп, такай көңүлүн көтөрө сүйлөп, «Мыкты окуп жатасың» деп кубантып жакшы маанай тартуулаган сайын, бала мурункудай түнөрбөй, көңүлү куунак тартып баштады. Жыл аяктап Жоомарт алдыңкы окуучулардын катарына кошулуп, мектепти эң мыкты баалар менен бүтүрдү. Ушул класстын окуучуларына алгачкы өткөн сабагында «Мен баарыңарды бирдей жакшы көрөм» деген сөздөрдүн жалганы ушул болчу. Мугалим башкаларга караганда Жоомартка сый артып, ага эмнегедир астейдил бөпөлөп мамиле кылаар эле. Ал класстагы окуучулардын баары мектепти аякташып, канат күүлөп ар кимиси ар тарапка тарап кетишкен соң, бир күнү мугалимге Жоомарттан кат келиптир. Кат жан дүйнөнүн тереңинен чыгып жазылганы сезилип турат. Жашоомдо апамдан кийинки эле эң жакшы адамым сиз болдуңуз. Сиз менин кыйрайын деп калган үмүтсүз түнт жашоомо кайрадан жарык бердиңиз, деп андан тышкары азыркы убакта кандай билим алып жатканын, эмне ийгиликтерге жетишип жатканын узун сабак кылып баяндап жазыптыр. Мугалими кийинки катты 7 жыл өткөндөн кийин алды. Катта Жоомарт медициналык академияны бүтүргөнүн, эң жакшы студент болгонун жазып келип, «Сиз дагы деле мен үчүн эң жакшы, эң асыл адамымсыз» деп көңүл көтөргөн сөздөрдү жазган экен. Арадан 4 жыл өтүп, андан дагы бир кат келиптир. Катта медициналык билимин дагы өстүрүп, илим жолунда жүргөнү, ушул кесип менен эмгектенип жатканы кенен жазылып, каттын соңунда аты жөнүнө «доктор» деген сөз кошулуп калыптыр. Көп өтпөй дагы да кат келди. Бул ирет Жоомарт үйлөнө турганын, атасы бир нече жыл мурун көз жумганын жазып, ушул тоюмда апамдын ордуна апа болуп, үлпөтүбүздүн сыйлуу коногу болуп кетиңиз деген өтүнүчүн кыстарыптыр. Мугалим эжеи токтоосуз макул болуп, Жоомарттын маркум апасы себеген атырдан себинип, анын апасынын баягы белекке берилген шурусун тагынып, кубануу менен той үстүнө кирип барат. Жоомарт мугалим эжейин эмес, өз апасы келгендей маңдайы жарыла кубанып, бекем кучактап тосуп алат. Ал экөөнү карап тургандар, булар эне бала го деп ойлоору шексиз эле. Жоомарт мугалимден апасына айланган асыл адамын катуу кучактап, «Апа, мага ишенгениңиз үчүн абдан ыраазымын. Сиз менин бутка туруума, куурап бараткан абалымдан кулп урган көчөттөй гүлдөшүмө шарт түзүп бердиңиз. Мага дем берип, кайрадан көгөртүп өстүрдүңүз. Рахмат апаке», деп шыбырады. Анын мугалими, «Жаңыласың. Сен мага көп нерсени үйрөттүң. Чыныгы мугалимдикти мына сен үйрөттүң. Сага жолукканга чейин мугалим кандай болушу керектигин билбептирмин.
деп көзүнөн калгырган жашты сүртө жооп кайтарды. Мугалим мөмөлүү дарак. Билим алып анын ыйык колунан, даанышман да мугалимден окуган. Өмүрдүн күндөлүгү. Жаңы гана жарык дүйнөгө келген кызын караган сайын тойбогон атасы кандай гана сүйкүмдүү. Ушул кичинекей наристе менин кызымбы? Көздөрү меникине куюп койгондой окшош. Мурдучу барпайып деп эзилип жатты. Кызы, бул көздөрүн менден албай карап турган адам менин атам болсо керек деп ойлоду. Кызы 5 жашка толгондо атасы: "Ааламдан артык кызым менин, татынакайым. Айтчы кана, атаң сага эмне алып берсин?" деп эмнени айтса алып берүүгө даяр турду. Кызы: "Баарынан атамды жакшы көрөм. Дайыма мени менен уктаңыз, мени гана жакшы көрүңүзчү" деп ансайын эрке кыялын көрсөтө берди. Кызы 10 жашында атасы: "Барган сайын тентек болуп баратат. Бул кызымды азыраак эркелетпесем болбойт" деп кабатырлана баштады. Кызы: "Мен атамды жакшы көрөм. Чоңойгондо атама окшош адамга турмушка чыгам" деп атасы менен сыймыктанып жүрдү. Кызы 15 жашында атасы: "Кантип бат эле чоңоюп калды. Барган сайын үйгө кеч келе баштады. Мындай кыла берсе, жаман ишке кабылып калышы мүмкүн. Катуураак кармашым керек окшойт" деп ойлонду. Кызы: "Атамдын айынан курбуларым менен каалагандай убакыт өткөрө албай жатам. Мени кечке көзөмөлдөй берүүсүнөн тажадым. Качан эркин болом?" деген суроолорго башы толуп, өткөөл курактын доорун сүрүп жатты. Кызы 20 жашында атасы: "Сөзүмө кулак салбай калды. Барган сайын менден алыстап баратат. Өзү да акча таба баштады. Эми мага муктаж болбой калабы? Турмушка чыгып кетсе эмне кылам?" деген түрдүү түмөн суроолорго бушайман тартып жатты. Айтканымдын баарын жүрөгүнө жакын кабыл алат. Мени түшүнбөйт. Башка үй бүлө курууга убакыт келди окшойт. Жаш бала сыяктуу мамиле жасоосунан тажадым. Кызы 25 жашында атасы: "Бир күнү ушундай болоорун билгем. Мына турмушка да чыгып кетти. Ансыз деле мамилебиз мурункудай болбой калган. Эми мени таштап кетип жатат." Кызы: "Ушундай күндө да кайгырабы? Жолдошумду жактырган жок окшойт. Балким атам кыялдангандай күйөө бала эместир." Кызы 30 жашында атасы: "Абдан аз көрүшүп калдык. Тез көрүшүп турсак кандай жакшы болмок. Неберелеримди да сагындым." Кызы: "Атамдарга да кайдыгер болуп баратат окшойм. Телефондо үнү таарынгандай буулугуп чыгып жатты. Жуманын аягында сюрприз кылып барып келсемби?" Кызы 40 жашында атасы: "Кызым менин ой жүгүртүүмдү артта калган адамдардай кабыл алып калды. Анын оюнда замандан артта калыптырмын. Болбосо кичинекей кезинде тамганы таанытып, сабактарына дайыма жардам берчү элем го. Кандай көйгөй болсо чечип берчү элем го. Каап, мындан кийин кызым менен талкуулашпай эле койгонум дурус экен." Кызы: "Атам барган сайын жаш балдардай болуп калды. Чын эле акыркы убакта ден соолугу да жакшы эмес. Ага бир нерсе болуп калса эмне кылам? Ансыз да мээнетине татыктуу кыз болуп бере алган жокмун." Кызы 45 жашында атасы: "Кызымдын бактылуу бир үй бүлөсү болгону кандай жакшы. Баарына жетишип жатат. Аны менен сыймыктанам." Кызы: "Атам үчүн абдан тынчсызданып жатам. Аны жоготуп алууга даяр эмесмин. Дарыларды да дайыма ичпей кайдыгер болуп калды. Кудайым анын ден соолугун бекем кылса экен." Кызы 50 жашында атасы: "Бактылуу бол кызым. Көзүңдүн карайынан айланайыным." Кызы: "Сени дайыма сагынам, атаке. Эми мен кимге корголойм? Ким мага жардам берет? Дайыма жанымда экениңди сездирип тур. Сенсиз кантип жашайм, атаке?" Кызы 55 жашында: "Барган сайын сени жакшы түшүнүп жатам, атаке. Эч качан таарынткан жокмун деп айта албайм. Себеби кайгырганымдын бир тыйын пайдасы жок экенин билем. Эгер мени угуп жатсаң, сени таарынткан ар бир көз ирмемге аябай
аябай кайгырып жатканымды билип коюңуз, макулбу? Биз да кеч болуп кетелекте ата-энебизге татыктуу кызмат кылалы. Ак сакалдар азайып, акыл айтпас чалдар көп. Мына ошонун айынан адеби жок балдар көп.